Assalamu алейкум туғандар. Егерде тишиңиздер ооруп, тиштен проблема болуп аткан болсо, мен сиздерге өтө күчтүү стоматологдорду сунуштайм туғандар. Адресин айтып өтөйүн. Бул жагы Лубянка метро 8-чи выход, бул жак болсо Китай көрөт 2-чи выход туғандар. Ушул жерге келсеңиздер, мында Натахтари деп турат туғандар. Ушул жерден киресиздер, бул жактан кирсеңиздер, аз дальше көрсөтөйүн. Айта кетчү нерсе, эгерде брекет койдурам деген болсоңуздар туғандар, рассрочка түрүндө төлөсөңүздөр болот экен. Банкы жок эле мындай эле сүйлөшүп элечи. Кеттик анда. Ушул жерден киресиздер, көрсөтүп берем. Мына ушул эшик туғандар. Келесиздер, ушул жерге келсеңиздер, бул жерде жалаң өзүздүкүлөр стоматологдорчу. Киргенде эле биринчи этаж ушул эшикке кире бересиздер. Ичине кирдик туғандар. Ошол стоматология мен өзүм да бүгүн Кудай буйрса тишимди баштадым. Кыла турган иштери бар экен. Улай калтыр короче баштадык. Сиздер да келсеңиздер болот, келсеңиздер. Бекзат мырза өзү тосуп алат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бекзат, жакшымы? Иштеп атасыздар? жакшы. Саат канчадан канчага иштейсиздер? Биз 8ден 10га чейин иштейбиз. Андан кийин неме боюнча айтып өтүнчү, могу брекетти рассрочка менен. Рассрочкага азыр акция болуп атат. Ошол 1 ай Кудай буйрса болот. Ошо барыңыздар келип жетишип калыңыздар. Акция кандай болот? Мисалы сиз 5000 бересиз, калган сумманы 3 айга, 6 айга бөлүп алсаңыз болот. Брекеттин баалары боюнча ошо бизге кайрылсаңыздар, биз баардык толук маалыматты беребиз. Телефон номери астында калтырылса керек, буйрса калтырылат. Ошол, анан атак барыңыздарды күтөбүз, Кудай буйрса. Колдон келген жардамды көрсөтөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аябай чоң жардам көрсөттүңүздөр. Ошондой эле бизде азыр жума күндөрү ушундай бир акция жарыяладык. Жума күнү келип сиз тишиңизди бесплатно чистка кылдырып кетсеңиз болот. Баарыңыздар алдын ала запись кылып келиңиздер. Очередь күтүп калбашчы. Ооба туғандар, жөнү келип туруп, тишимди тазалап бер демей жок экен. Только под запись менен номерди коюп койдум, звонок кылып келсеңиздер болот. Анан машина менен келе турган болсо, эгер такси болгон болсо, өзүңөр билесиңер, мына такси парковка бар. Ошол жерге коесуңар. Мен да канча күн келем? Сиз 3 күн 4 күн келесиз. 3-4 күн келем. Анан имплантация боюнча сиз где-то 1 койдурабыз. Анан 3 айдан кийин келесиз. Карамка коебуз бүттөр. Мен да өзүмдүн тишимди баштадым, буйрса тазалап, анан бул жерде бир тишим жок. Ошол жерге тишти койдурам. Кимге тиштен проблема болуп турган болсо, келе бересиңер. Катуудан тиш жумшактан ич оорубасын дейт тугандар. Келсеңиздер, Бекзат мырза өзү тосуп алат тугандар. Баарыңыздарды күтөбүз. Чоң рахмат. Келе бериңиздер, Кудай буйрса. Бысмыла деп линия коебуз. Салтты бузбай. Бирде ишке чыгабыз. Бүгүн четверг тугандар, 30-май экен. Майдын аягы буйрса, эртең 31-ден июнь. Кеттик анда. Бүгүн тариф комфорт менен. Плюс жок. Шуну айтып койсом, кээ бирөө түшүнбөй калат. Заказ арзанго депчи. Тариф комфорт. Бүгүн плюс жок. Кеттик анда, биз менен чогулгула, бүгүн бир иштеп келели. Канат гүлөп калкып турам, чоң бакытка балкып турам. Кээде түшүп сүйүү жалынга, жан дүйнөмө батпай келе, эмне дешти таппай келем. Бизди кошкон ушул тагдырга, тагдыр берген энчим менен, элжиретип эзбей мени. Жаралдыңбы менин бактыма, токойбай жер жемиши, асыл жерим жер бейиши. Жүрчү кеттик аксыга, сары желек көлдүн боюнда. Сени көбүз түндүн коюнунда, таңды күтсөк арман жок эле. Биринчи заказ таштадым. Күн совсем ысып атат. 33 градус дейт кой. Ё-моё. Ода 40 минутада пробка совсем болуп атат кыскасы. 900га. Бирок 5 балл көрсөтөт. Так. 31ге түшүп калды пробка. Пробка да болду. Азыр Садовойдо келип атсам 33 көрсөтүп атты эле, 31 көрсөтүп калды. Кондёрду кандай иштетесиңер силер? Осаткесинчи. Мен мындан азыр жандырып койдум да. Атак мындай турат. Кондёр, могул экономика климаттыкы.
Яқтан көрсөтті. 22-де. Мында басыш керек пе, не қылыш керек? Шunu айтып қалайыншы. Линия қойып қойдым, кеттік анда да берсе, газ берсе. Айла жоқ іштейлі, пробка, ысық, ё-май. Анан кейін жігіттер, мен мұрын Белес паркты реклама алып жүрген, өзіңіз білесіңер. Анан кейін мұны ол парковый самозанятый болады деп тоқтап тұрған. Одай бұйырса, Белес парк дағы іште отады. Егерде кимде-ким парковый самозанятый болып іштейм деген болса, номерлерге жазсаңыздар, қошып қойып тұрғандар, документ жақтан, бардық документ жақтан жардам береді. Процент болса 1% туғандар. Азыр көп жерде 2-3 қылып қойған. Бұлардықы 1%, бұл болса күніне 100 рубльдан. Егер паркта іштеген болсаңар, путевой листті бекер аласыңар. Кей-сағат, нарақ-берақ документ жағынан барлық жағынан жардам береді. Қалаған карталарға ақшаны чечіп ала бересіңер тоңдар. 24 сағат любой сумманы қалаған оларды қалаған картаға чечіп алсаңар болады. Белес паркмен иштесеңіздер болады. Телефон номерге жазсаңыздар, сіздерді тезеле қошып қойды. Диспетчер бар, офисе бар туғандар. Толық маалымат алып та қосылсаңдар болады. Сіздер күтөбүз Белес парктан. Менде бір суроо да жигиттер. Сіздер кандай кыласыңар? Кондер менен барасың. Күн ысып атат. Анан кийин пассажир чыгат. Жолда кетип атып эле суробай айнекти ачып жүрөт го. Не деп жооп бересиңер? 59 минутада. 1602-ге. Наркы менен мисалы кондер менен жүрсөң терлебейсиң да, кеч. Жакшы жүрөсүң. Ал менен кетип атып уже терлейсиң. 1 саатта терлеп уже жыттан баштайсың. Жөлүм жаштай кетип берчи. Аба жетпей, аба жетет. Сурасы дагы мейли, кондер жакпайт. Айнекти ачайынчы десе дагы мейли. Унчукпайлы айнекти ачып. Шундай, хай. Кете бересиң. Не кыл дейсиңер, мейли. Чертанова жака келип калдык, Чертанова. Центр пробка өлүп атат. Мейли. Чыдай сабыр кылабыз, кайра айнек жабып эле. Өз клиент таштаганда мени айнектарды ачып, кичине аван алмаштырып коюш керек. Ата кечке ачылбай жүрө берсе. 3 заказ менен 2460 промокод эч нерсе жок. Мен турган жерде комиссион жок. Кичине турсак жанып калган заказ алабыз. Бурулуп кеткениңде махабаттан булуп кусалыгым ичте жаткан жүзүмө изин салып ачуу жаштар булуттун арасында жалгыз калып курганак түшүп турду жан дүйнөмө булуттун арасында жалгыз калып сүйүмдү арнап алып сүйгөнгө сүйүүдөн сапкы жетим алсызданып себеле ак жамгыр токтоп сезимдин ак сүйүп токтоп себеле ак жамгыр токтобочу. Анан жигиттер, менде мына окшогон кадрлар жаман көп де. Бирок мен ал күнү мындай смена тартпай эле да. Мындай эле жүргөн күндөрү ушундай клиенттер попал болуп калат да. Анан мен сохранить этип коем. Телефонда окшогондон жаман көп да. Мына бирөөнү коюп берейин, а. Kim bitir işti. Agar hozir boramiz, uyut qilsa, aslida men ham tashlayman. Stoshni yetishi shart va. To'xtab, sen o'rnaysan. Men stoshni yetishi shart va. Yo'q, shu o'rnaysan. Siz endi meni ko'rmabsiz, o'shda. Men sabr qilganim shu kechami? Stoshni yetmasa shu gaplashadiganmi,
To'xtab tur, oshna. To'xtab tur. Yo'llar ma'qulgan, boshdan düşadi. Kiyib oling oshna. Qo'lda bitta kiyib oling, sviterga qatlayapti, sviter to'satma. Iltimos, oshna. Ушуга окшогондор жаман көп да. Ар кандай адамдар туш келет да. Силерге да ушундай адамдар туш келет. Камерадан сохранить этип кое берем да. Көп удалить болуп кетет да койгула. Анан кийин муну чыгарайын десек, мисалы мен о күнү смена тартпайм, видео тартпайм. Жана сохранить этип коем. Бүгүн мына видеолорго бир 2-3 кошоп коеюнчу. Ал башка күндөгү сменалар. Силерге да ошого окшогон клиенттер туш келеби? Daha bir öpmüşteyim ben. Ankara beşere balanı. Kız caman urdu da. Geçe yakında da oldu. Caman urdu da. Gayra gayra cetkişe vurdu bu. Можешь, пожалуйста, просто еще успокоиться? Мужик странный. Сидишь так себе обсуждаешь. Рот ебучий твой. Когда свой не позволял рот свой так сел ебать. Сегодня твой рот ебали, а не мой. Женщина, можешь потише? Мамаша, чё? Это твоя бабушка, твою правду знает. Уху знает. Вот и хуй сейчас. Галина Александровна. Подносится. Девушка. Ладно, мы играемся в салопак. Все, успокойся, такси сейчас нас высадит. Все, едем дальше. Другой такси закажите. Все. Охладись. Да, охладись. Все, охладись. Сейчас, давайте минутку прям стоим. Сейчас нас успокоится, ладно, он повлияет. Мы просто так сильно любим друг друга. Любит, значит, бьет. Так что все нормально. Все, мы едем, больше ничего не будет. Она вам пообещала. Все, едем, сейчас. Раз извините, много выпили просто, поэтому не в себе. Мынаны карап алачы, 1 саат 7 минутта дейт. Мына жака пешком эле кетип калам дейт. Кетип кал дедим, мына жигерди кое берейин. 1097ге. Yo'q, акчасын эми көрдүм, мен карап да кой болдум. Короче, Кажиховский жактан алганмын. 45 минутта көрсөткөн, 1 саат 5 минутта келдим. 20 минутта. Пробка езип атат, бирок 6 балл эле көрсөттү. Бирок мен трошка менен келдим, келгиче күн берди го. Колум кызып кетти эле, айла жок, мына тагып алдым. Наркавникте. Анан муну каяктан алдың деп көбү сурап калат. Бал бериш кезде сеңер наркавник деп. Арзаны бар, кымбаты бар. Агы бар, карасы бар, серый бар. Тандап чекеден аласыңар. Лобойго сонсуз ашта баскан эмесмин да. Лобойго басыш керек болуп атат, мынага басылган. Ана мен не билейм, айса көрүнбөйт ага. Бул жактан мындай ысык турса да колдо кызбайт да. Лобойдон келген ысык колдо кызып салтат. Пробка езип атат. Меня койчу. Учурганым колумдан ката болду. Азыр жары бирөөнүн апа болдум. Кою бербей сүйгөндө де бурушуп, мен өзүмө аябай капа болдум. Учурганым колумдан ката болду. Азыр жары бирөөнүн апа болдум. Кою бербей сүйгөндө де бурушуп, мен өзүмө аябай капа болдум. Daha bir zakaz taşladım. Marino'ya gelip kaldım. Dirivnya. Moskvadan çıkkanda ele bilinetті өзүчө, абасычы. Областка чыксаң, аба мындай таза болот да. Областтагычы. Негедир. Канча минутта? 56 минутта чоодам жигер. 1694. Дай жака келип калдык. Bunu kovsa bunu koyun bulacağına.
5 балл пробка дейт. Так, мен домой, токто. Мындай кылыш керек экен да. Мен мурун пажаламды көп басып элем. Сыртка чыгып кеткендечи. Бузакта экинчи адрес көрүнөт да депчи. Анан азыркы убакта болсо мынтип калдым. Так. Гибкийди жандырам. Экинчи адрес көрүнөт 3.9 алат. Если пажаламасам 9% алат. Гибкийди жандырам. Домойду басам. Москвага заказ алгандан кийин 45 км 1 саат 15 мүнөт дейт. Москвага баргандан кийин домойду завершить кылып туруп, гибкийди өчүрүп коем. Эффективный коюп коем. Сеп экинчи адрес көрүнөт. Ушундай кылгыла. Үйрөндүм мен да. Заказ берсе жылайлы эми. Саат 7-ден 45 өтүп калды. 42. Кайсы времяда иштеген жакшыраак азыр? Күндүзү иштейин десең, бүгүн мисалы 33 градус көрсөттү. Күн сәпсим ысык. Ал ысыкта эми пробкада иштешти элестетик эле. Ночь иштейлби, эмне кылайлы, кандай кылайлы мындай? Сүйлөшүп албайлы? Сүйлөшүп алып иштебейлби, кандай дейсиңер? Кайсы убакта чыгайын? Мен 12 обедтен кийин чыгам өзү көбүнчө. Лучше кечке чейин дагы дем алып, болсо башка иштерди бүтүрүп, семья менен эс алып, бир жака барып, кечке мал чыксаң кандай? Болобу? Кечке мал бир 7-де чыксаң, бир 2 саат пробкада турсаң, 9-да да пробка таркап кетсе, 45 чейин ушул эле сумманы иштесең керек. Обедте чыккандан көрө. Кандай дейсиңер? Just коммент жазып алгач. Коммент. Внуково келип калдык. 42 минутада 1878ге. Коэффициент жок да, конечно. Мен ушуну байкадым. Жана да байкаганмын. Долгий поездка дебей эле жөнүнө заказ түшөт. Барсаң 30 километрден нары 45 минут же 1 саат. Мурун мен билгенден 30 километрден жогору болсо, хотя бы 30 километр болсо долгий поездкада түшөт эле. Койт 30 минут болсо дагы. Азыр мына бул 33 километр болду. 40 канча минутада келдимби? Жөн эле түштү да. 1.79 менен алдым эле. Мындай эле заказ окшойт десем, сендерден Внуково дейт. Бу жерде коэффициент жок де. Яшам неге мынтип атат? Не кылсам кетем? Бу жерде кеф жок. Смысл жок. МКаттын ичинде экен да кеф дагы. Жанары нече бермес кысасы көрөбүз. Самолет келди. Айда берейинчи. Мынтип билинбей ишке чыкканыма 12 саат болуп калыптыр. 12ден 52 өттү. Ровно 1де чыккам. Мына заказ завершить кылып коеюн. 28 минутада 1145ке. Нормально. Секин кете берсем бе. 12 саат болду мындай. 12 саатта чарчап калат экенсиң. Ошо бүгүн күн ысык болгонго 33 градус ысык болду. Баш ооруп кетти, ама күн ысыкка башты оорутурду. Эмне болуп кетти, түшүнбөй калдым. Күндүзү погоданы карап туруп ишке чыга турган болуп калыптыр. Эртең кечке мал бир 7де чыгышым керек экен. Күндүзү не стоит. Күн ысыкта кыйратып, коэффициент жок, пробка, уйкуң келет. Күн ысык урат дегендей. Графикти ошого кандай кылайлы? Кечке мал чыгып туруп, мисалы 7де чыгып туруп, 12ден кийин 1ге чейин иштесең болот да, нормально жетет ошо. 2-3ке чейин. Болсо 7де чыгыш керек, 11-12ге чейин иштеп, үйгө кирип кетип, кайра бир 5терде чыгып, 10го чейин иштеп койсоң нормально болот экен. А так мынтип мага окшоп саат 1де чыгып алсаң не стоит экен да. Күн ысык, пробкада күн өттү. Жана о деревня немеге барганда уктап калыптым. Кичине дем алып турайын деген бойдон 1 сааттан уктап коюптум. Пробег 257 иштеп коюптум. 257 километр. 10 саат иштептим да. Машина жүрүп турганда 10 саат болду. Так, мынаны жандырайлы. 12ге чейин 8437, 12ден кийин 1145. Будан комиссия алып элек покач. 868 болуп калды. Ой, ушунча комиссия алып койду 276 рубль комиссия алып койуптур.
ошондо 8400 болсо 12 саатта ошо 9200 чарчап калыпмын. Кийинки видеодон жолукканча анда видеого лайктан басып, каналга каттап элек булсаңар катталып койгула. Эртең кечирээк чыгайлы. Могу күндүз чыкпай эле койгула. Кантип иштедиңер билбейм. Мен кантип иштедим билбейм, короче. Кыйын эле болду кыскасы. Бекзат ага болду жашоочу. Assalomu alaykum. Tinch bo'linglar.